Бүгінгі иш-шарабызға да Аллах жардам берсін өзі. Hasbunallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi ve kefa. As-salatu ve selamu ala nebiyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa emmebe. Ulu жаратуучу Аллах Таалама эсепсиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Эрте менен баардыгыбызды ойготту, агарып аткан таңды көрсөттү, күндүн жаркыраган нурларын, шооласын чачыратып, о бүгүн күн чыкты дедик, карлар эрийт экен деп. Кулабызда куш кабар келди. Саракси мечитинде иш-чара бар деп, Аллахтын үйүндө деп. Кудайыма шүгүр. Орбай, онтобой турдукпу? Elhamdülillah. Kudayıma şükürler olsun. Mana keldik. Kudayıma şükürler olsun. Kadamlar basıp geldi. Ayağımız menen basıp geldik. Allah Taala'nın bergen dene müçelerimiz bizge kızmat kılıp atat. Uşularga çeksiz şükürler de aytalı ya altınlarım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salam, salavatlar olsun. Kana çoğu. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammed. Kudayıma şükürler olsun. Bugün mana bardığız Жакшынакай ушул мыкты маанайда келдик, ушул жерге жакшы иш-чара катышалы деп. Алтыным сары жолукка кеттик. Жаным келди. Асалым да басалым. Кара чакырдың, айпер. Ушул эки кыз уюштурду. Караңыздар ya. Аллах Тааланын уадасы бар. Кулум, сен менин жолума жумша, мен ордуну толуктайм. Ушул 200% иштейт да ушул Аллахтын сөзүчү. Allah sen üçün de böyle cümşap koygun ele, emneni cümşap sanardağa. Oşol öte sonun bolup turup kaytarımı var da, hayattan kelgeni özüngөр bilbey kılasыңар. Allah razı olsun altır. Mana sop sonun kılıp köynöktörü tiktiripsiңер, canım esellerim. Karagılar, çip çiraylı olup oturuşat. Canım, canım. Kanday sonun kızlarımız var ya, karagılaçı. Kırgızdın kanday mıktı kızları var, karagılaçı. Ушундай bir Allah'tın жолунда мыкты иштерди аткарып атышат. Үй бүлөлөрү бар, балдарын карап атышат. Шунун бир канча баласы бар деп ким айтат? Таксырбайда кой ол. Эме балдары бар экен дейт. Бар, үчөө десем я кой ол жаш кыз дейт. Көрдүңөрбү кандай тиги көрүнүшү да Жакшынакай оротпайбы? Бул деле ошондой. Аллах разы болсун ушу кыздардан. Ушундай иш-чараны аткарып, канча кыздарды кубандырып, кийиндирип, хадия кылды. Әл хадия шүкран алтындарым. Ордуңарга тура бергиле. Келгиле маанайыбызды бири-бириңизге мыкты кылып көтөрүп садака кылып коелу. Эмне жылмайуу садака. Кара, жылмайдык бири-бириңизге карап. Жылмайгыла. Жылмайдык. Кучак-кучак кылып койбойлу, колуңуз жетишинче. Кара. Кучакташ кыла, кучакташ кыла. Барыңа бири-бириңе карайсыңар. Карбаланда бар, кучак-кучак. Mana, karağlar, adı enerji almaştı sebebi biz birbirimizi kucaklaganda, jakşı görgöndө, on energetika almaşat. Ayabay sonun. Amin amin. Karаңыздар, demek mana kızlarımız bardığız hazır. Negiz uşu musulman bir tuğan ıntımaqtуу bolsok, bir-biribizди жакшы көрсөк, birinci kadamda özübüz taştaşыбыз керек да, birinci kuşakты жайышыбыз керек. Ey canım desem, bulan meni жакшы көрөт да. Мынтип өтүп кетсем, бул уже мени жек көрөт. Ошондуктан элементарный эле нерсе экен да, көрдүңөрбү? Жылмаябыз, дайыма жылмаябыз, ажарыбыз ачылат. Өтө татынакай болуп калабыз. Анан кийин магниттей болуп туруп адамдарды өзүбүзгө тарта баштайбыз да. Ошондуктан мыктышып пайгамбар сүннөт менен жашасак эле эч качан жаман болбойбуз алтындарым. Карагыла, мана кыздар бүгүн жоолук салынды, Son köynöktörüңөр жарашыптыр. Фигураларыңар ылайык болуптур. Эч кимисиники таржы кең болуп отур. Кандай билип алгансың сен? Соп-сонун болуп, ак менен кара жакшы бири-бири менен айкалышып калыптыр да, эң сонун болуптур. Аллах разы болсун. Эме ушул азыр жана эме атыңыз ким эле? Ракия устазам не деди? Жоопкерчилик пайда болот деди да. Жоопкерчилик дедиңиз, жоопкерчилик пайда болуп калат да, караңыз, сыноо пайда болуп калат да. Эми ушу жоолуктун ичиндеги баш
Qanday baş? Baştın içindeki akıl qanday işlep atat? Eng negizgisi Allah Taalam bizge emne berdi? Akıl berdi altınlarım. Periştelerge nurdan jasap alarga akıl berdi. Bирок алар жынысы жок, жебейт ичпейт. Төрт аяктуу жаныбарларга эмнени берди? Напсини берди. Акыл жок. Адамга экөөсүн тең берди. Акылды да берди, напсини да берди. Өзүңөр тандагыла деди. Эмне кыласыңар? Акылды тандайсыңарбы, напсини тандайсыңарбы? Кимиси үстөмдүк кылса, ошондон өйдөрөөк болосуңар, же ондон төмөнүрөөк болосуңар деди. Ошондуктан жоолуктун ичиндеги баштын ишин иштеп аткан акылга маани берели. Акыл же өсөт, же өчөт. Качан өсөт? Качан өсөт акыл? Илим алганда, амал кылганыбызда, аткарганыбызда, китептерди окуганыбызда, болгондо да пайдалуу китептерди окуганыбызда, ошол китептерди окуп эле койбой, башкаларга айтып берсек, өз ара талкуу кылсак, баарлашсак, ушундай болуптур деп айткан сайын өзүбүзгө бекемделет. Сөзсүз эмне болот экен алтындарым? Ошол акылыбызды иштетип турушубуз керек экен. Мага миллиондогон каттар келип атат балдардан, кыздардан. Аялым оронгон, намазы бар, мындай иштери бар. Бирок кылган иштери мынандай деп айтса, коркуп кетем мен ошону. Кантип ошол оронгон аял ошондой ишке барды депчи. Ошондуктан бир жаман иш менен бардык жоолукчандарга мындайча айтканда дак түшүрүп койбошубуз керек экен да, туурабы? Жоолук салынган булар, мен өткөндө да айттым, мына Бефа центрде бриллианттар. Булар эмне? Жемчугтар, берметтер, булар алтындар, гавхарлар. Ким айтты? Ким айтты? Кассиус Клей. Өзүнүн аты Кассиус Клей. Анан динге киргендеги аты кайсы? Мухаммед Али. Билесиңер, кара түстөгү мушкер, боксер. Ошол кызына айтып атат да, аны силер уккансыңар, дагы кайталап коюн. Байым кызын маечка чаган жалаң баш болуп келди да, кызым Ханна отур деди. Аллах Таалам, карагыла, Кассиус Клей айтып атат. Аллах Таалам жараткан баалуу нерселер жабык, кол жеткис жерде деди да. Бриллианттар жердин астында, берметтер деңиздин түбүндө, ракушкалардын ичинде, алтындар таштардын катмарында, шахтада. Кызым, сенин денең алардан да баалуураак, кол жеткис болсун деди, жабык болсун деди. Түшүндүм атаке деди да. Караңыздар, мына кыздарды караңыздар, кандай сонун азыр соп-сонун болуп оронуп отурат, чип-чирайлуу болуп. Баягы күчөтүлгөн формада сүйлөйт да Бактияр Шарапов дамлачы. Өзүмдүн гана эжем дейт да, мен ошон үчүн мен аны да жакшы көрөм да. Чип-чирайлуу, суп-сулуу болуп отурасыңар, караңызчы, кандай жакшыныга. Эми алтындарым. Так, ушулардын арасынан турмушка чыккандар кол көтөргүлөчү. Машалла. Аха. Эртең менен таксырларыңардан дуа бериңчи дедиңерби? Ким айтты? Кол көтөргүлө, ким айтты? Толук эмеспи? Эми бир жака барганда таксырым дуа берип коюңчу, сабакай баратам, же бир иш-чарага баратам. Сиздин дуаңыз мага маанилүүрөөк деп айткыла. Болуптурбу? Баягы мен жамааттарын окатта эми чоң-чоң апалар мынандай. Дуа алып келе десем, дуа бериң десе, артистенбей кете бер дептир да. Анан мен аларга кайрылдым, эй мырзалар, эмне сен драм театрдын актрисасын алдың беле? Микрофон кармаган өмүр бою. Дуа бер десе, о мен жакшы барып кел, илим билимиң өркүндөсүн десеңер болбой, эки сүйлөм айта албайсыңарбы? Оңдон гыла эркектерде олорго да жөнөтүп койдум да. Шундай эле артистенбей жөн кете бер дейт экен. О мен байбиче дебейби? Чоң акылдым. Анан кийин биз жакшы сөздөрдү айталы. Күйөөсү барларга насаат алтындарым, күйөөлөргө сөзсүз. Алар кана эркек балдар барбы? Кичинекей, жок а? Мына андай эле бир мурда аккан балдардын эле чоңурагында турган мурда акпай калган. Ошондуктан тиги аларды мактайлы, даңктайлы, сылап сыйпайлы, мына ушуга муктаждашылар. Дегенге муктажда. Кандай мен сиз менен сыймыктанам деп койсоңор, өлө сүйүнүп калат да. Ошондуктан анан усталар болсо айтам, мындай бир өнөрү болсо, бир жөндөмү болсо, ошону баалап койгула. Алар ошону каалайт, эч ким айтпайт да. Ошону баалап айтып койгула, макул алтындарым. Анан кийин урушуп нетсе деле унчукпай эле, сабыр кылып эле, күлүп эле. Урушуңуздан баары да сиздин караң, оозуңуздан чыккан сөз бир шупай эле болуп атат деп. Урушалбай туруп калат да. Ой, урсаңыз мана жонум турат, ура бериң, бирок сизди жакшы көрөм, ура бериңчи, жакшы көрөм деп. Эч качан ырабай калат. Ошондуктан
айта тұрған сөз бар да, кішілерге туурабы? Мырзаларға айта тұрған сөздеріміз бар. Ошолорду айта алатындар. Мана кыздар азыр соп-сонун болуп турушат фигуралары жайында. Дәлибизди арткага кылабыз, ичибизди тартабыз, чып-чырайлуу болуп турабыз. Аллах таалам карагыла Тин сүрөсүндө тин эмне? Тин, what tin? Эмне? Анжир. What-tini ve zeytun ve turi sinin ve hazal baladil amin. Wow tamgası менен келгенде ант ичем, ант берем деп айтат экен ошол сүрөлөрдөчү, аяттарда. Ошонун 4-нчы аятында мына айтат: "Лaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Карагыла, кандай суп-сулуу кылып жараттык дейт да, инсанды. Чындап эле кандай бир соп-сонун, бар жогубуз келишкен, келбетибиз, аягыбыз менен басып атабыз, баш менен басканда кандай болуп калмак? Эгерде тери капталбаганда, эттерибиз көрүнүп калганда кандай болмок? Туурабы? Карагыла, чачтарыбыз өсүп атат, чач үзүн кыздарды көрсөң, аябай сыймыктанасың. Кара, кандай сана көрктепчи, каш менен кирпик токтоп калды. Өсө берсем эмне кылат элек? Утуруп кырка берет элек, Карагыла, терде биш кылганыбызда терибиз агып туруп каш тосуп калат экенде, анткени көздө Аллахтын берген нуру бар, ааламды тааныган нурлары бар. Ошо нурлар менен дүйнөнү карайбыз. Эрте менен ойгондо мынтип шыпты көрдүк, шып көрүндү, терезе көрүндү. Элхамдулиллах дейди. Көзүм әле иштеп атат экен, кызмат кылып атат экен. Ачсаң деле капкараңгы, элди карасаң деле капкараңгы, Кудай сактасын. Демек нур өчүп калды. Ушул дене мүчөлөрүбүзгө такай шүгүр кыла алатындарым. Басып кетип баратып, сонун басып баратасың, элхамдулиллах. Баса албаган адам бар да, туурабы? Өзүң жасанып кийинип, сумкаң көтөрүп баратасың, колу жок адамдар бар да. Ааламды көрүп атасың, кандай сонун, карачы мои имаратты, деп анан ошону көрбөгөндөр бар да. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Өзүңдөн төмөндү кара деди. Өзүңдөн төмөндү кара. Байларды кара. Байларга да жакшылыкты каалап кое бергиле. Ушинтип бай, эмне болуп байды дебейли. Кандай байсы ошондой байсын. Кээ бирөөлөр байлыгы көп берет, эмнеге? Себеби такка эмне кылып садака чыгарып турат. Аллахтын жолуна жумшап, кайрымдуулук иштерин, айрыкча дат кайымдарды угуп жүрөсүңөрбү? Кандай сонун эме кылып атышат деген, кайрымдуулук иштерин кылып атат. Каерде кандай окуя болсо жетип барышат, ошолордун көңүлүн алып туруп, неме Венера деген жетекчиси бар, аябай кыйын. Кыздар дегендери барды ляппай дейт, заматта уюштуруп апарып жеткирип атат да, кайсы жерге муктаж болсачы, азамат дагы бир алай эмне кыздар бар? Алай кызы бар, нурлуу кыздар бар. Көп экен алайдан дагы. Азамат ошолор. Кавсар? О, кавсарлар. Кавсар сүрөсү түшкөндө, апалар, Кавсар сүрөсү түшкөндө Аллах таалам айтты: "Мухаммад, Кавсарды билесиңби ал эмне? Эмне? Дария, көл, бейиштеги, ичиндеги суусу кандай? Балдан таттуу, сүттөн ак. Илиштери болсо жылдыздардай жанып турат. Ошолор менен бардык үммөттөрү келет экен да. Бирок деди Мухаммад, сендеги бардык жакшылык дагы Кавсар деди. Бир эле ошол бейиштеги суу эмес экен. Мана биздин азыр ушул жерде отурушубуз, бири-бирибизди көрүп отурушубуз бул Кавсар. Хамма дене мүчөлөрүбүз ордундагы кызмат кылып атат, бул Кавсар. Үй ичибизде бала чакаларыбыз бар, жолдошубуз, ата-эне Кавсар. Ушунун бардыгына илим алып атабыз, Кавсар. Устазалар отурабы, Кавсар. Чеберлер отурабы, Кавсар. Берешендер отурабы, ушунун бардыгы Кавсар. Мана Аллахтын үйүндө отурабыз, бул Кавсар. Демек, эмне жакшылыгыбыз болсо, ошонун бардыгы эмне деди? Мухаммад, сендеги бардык нерсе эмне деди? Кавсар деди. Ошонто биз шуга шүгүр кылайлы. Карагыла кандай маани турат. Эми ошо өзүбүздөгү жакшылыктардын бардыгына биз билишибиз керек. Эгерде Аллахка шүгүр келтирбесек, дене мүчөлөрүбүзгө ыраазы болбосо, кандай иш кылып атат? Кээде бир мүчө бир нерсе болуп калганда, ошонун кызматы аябай оңкулдайт да. Бир келин мынтип колун таң алыптыр. Эмне болду десем, сынып калды дейт. Тилиңден кетпедиби десем, кетти дейт. Эмне болду десем, эки уйса айт элем дейт. Уф деп чаканы көтөрүп барат. Түз эле асфальтта эле жыгылып түшүп сынып калды дейт. 10 уй болсо да сайт элем дедим дейт. Мен эмне бир кол менен жоолукту байлай албайт экенсиң дейт. Бияк деп шүпүрүп атам дейт, эки мынакты байлай албай атам дейт. Аябай кыйын экен дейт. 10 уй болсо сайт билсем, сайт элем дейт да. Эч качан биз уф дебейди да. Уйубузга бир уйга да шүгүр кылалы, 10 уйга. Уйубуз жок болсо да шүгүр кылалы. Бардыгына шүгүр кылсак, эмне болот алтындарым? Эң мыкты болот. Эгерде биз шүгүр кылбасак,
Anda emne olur? Summa rodednahu asfala safilin. Tömönden de tömöngö, ıldıydan da ıldıyga düşürüp koyuyoruz, astı tozok dedi. Eğer biz şükür kılbasak, oşon için biz bardıq nersege şükür kılalı, kanday tamda yaşasak da oşoğa şükür, kanday adamlar menen yaşasak da oşoğa şükür, kanday unağlarımız bosa dele şükür, unağımız yok bosa eki butuğuz var. Eki butuğuz menen çıkıp, tiko kelatsa, en biyakta tiko yok, nokatta tiko kör. Tüşkün kebesi öteber tiko, o Mercedes. Kalıgan markan toktatasın da, tuğrabı. Bu jakta hem bardığı ile ayınlar öz ayda etiken. Nokatta da var, bir oğa emek kövemesiyle şarbağında yemez. Tiko öte köp, oğuşta olsa 90% tiko. Karağla. Demek biz kalıgan markamızı toktatalabız da. Onta jipti toktatıp koyup, juğun sanından жоқ bolsa, kim çıkarat maşinaga? Emnemenen tebesin pedalda. Eki butun жоқ bolsa. Oşonluktan biz şükür kılalı. Eğer maşinamız жоқ bu, emnege maşinamız жоқ da iyileşiriz gerek. Eki butubuz var. Kalıgan markan hazır, kalıgan maşinanı toktatalam dep çıkıp kete beresiz. Bir ayal ayabay nağlay başladı da. Emi çakanırak uyu var, jigulisi var, kuyösü var. İşte taap tutup gelet, içpey, çekpey, baldarı var, kızları var. Karaçı tey koşunanı. Üyünü karaçı kanday çoğun asabnyaktı saldı. Jipleri toktatıp koydu. Sen bolsa jigulini almaştıra albaysın. Toydu mu şunca şöyle. Alar külde et çaynap atar. Biz 3-4 jönle çaynap atarız bir ayda. Koyğun koyup için, jakşı elebіз. Alhamdulillah degin. Koyemi jakşı elebіз go. Em bolotta sekindese, jak. Men baş oğun taman jaka kettim dep anan keyin bir jaman oy keldi dagın. Bardyk uktap kalganda çıksa. Çıkıp turup anan keyin bir köçöde eken da üylөр. Anan baya koңçular körüp kalbasıp terezeye kelgende örmölö ötetken kayra basatken dagı örmölö etken. Oşonda terezeden ün çıkıp atar, bir aytып atar. O Rabbim, mo balam kaçan ayıgat, kaçan şifa beresin. Dostlarına barıp koşulup basa uşul. Oy bu basat degen je şu oyuncu ötüp ketebe bu bala dep apası iylep atıptır. Ey dedi. Dağın bir tereze kese, o Rabbim, apamның jıtı kalmadı, sağındım apamdı. Başka jakşırak apa bere verem, ne kılayla apabız жоқ bolsa dep atar bir kız iylap. Dağın bir terezen astынан ötse, o Rabbim, atam menen apama süyü berip koyçu, muştaşa verip, vuruşa verip, tajatты bizi de bir bala menen bir kız iylap atıptır. Dağı birөө oğrusun aytıp atıptır. Dağı birөө, bizdin uyde balanın jıtı bolobu, balanın ünü жаңырабы bizge farzand beresin be? Ya Rabbim, kaçandan beri tilep atabız dep dağı birөө iylep atar. Dağı bir terezen astынан ötüp baratsa, biz kaçangacha Batırda yaşayız, özümüzdün uyumuz bolo. Участка berip koyçu bizge tamarka. Biz dağı uy salalı. Ana kojoyun kelip pul sıraytem, akçamız da жоқ. Bardık ele bir köy-köyün aytıp atar. Tanan çıktı dağı. Bu biltegen tamdarda köy-köy köp ko. Ya koy. Uyga keldi dağın. Uyum bolsa bar bolsa. Kuyum içmese çekmese aylık mayana alып kelip atsa, 3-4 jol bolsa dep çaynap atabız. Kızlarım var, baldarım var. Muayip emes, elhamdülillah. Denderi sak. Men mejinde oldum. Dep balдар. Böp çıktı dağına kuyun kelip töşüne başını koyup. Meni keçirin. Taksır meni keçirin. Uyumdan jakşı jay жоқ eken, sizden jakşı kuyo жоқ eken. Men akmak boldum. Men uşul jaşömü, uşul uyumu, uşul uy bilen müçelerime razımın dedi de. Ey Rabbim meni keçir, men razımın. Demek biz bar nersebizge emne kılalı altınları. Razı bolalı, şükür kılalı. Anan kuyölörüngö sağır keçinde razısızbı dep koygulaçı ya. Neme, ertemenen biraz sizge başkaçarak tiktep koydum bu. Sel başkaça sözü süylep koydum bir bolsa. Meni keçirip koyun ki men sizden razımın, sizki dep oşanıp kelem. Makul bu? Oşandıktan men sizden razımın dese jırgay düşösün de jöneleçi. Oşan ayta bereli. Kaçan töşökte jatıp kalıp ruhunu tapşırar da razısızbı degende ol. Düşünbeyt da onu. Özü menen özü olup ruhunu tapşırıp atkanda sen ukpaytan, ha men sizge razımın diyelbeyt da. Oşandıktan film kezinde de birbiriyden razı çıkıp sıra verelim. Ey altınlarım, menen razısın armı. Razı. Mamleger üçün, suyun çeşiratkan közlerler üçün men razımın. Oşanı
жубайларга айтыш керек алтындар. Анан эмне болуп кетти сага өзгөрүп жөн эле жүрөсүң. Эми Аллах Таала айта бергиле, Аллах Таала өзгөртүп атат. Эми шуну билбеген каталарымды оңдоп атам дейм, кечирип коюң. Ушунча жыл өмүр сүрүп сурабаса мен сурап аптырмын да, эми оңдолдум да мен сурап атам. Аллах Таала жүрөгүмө салды деп туруп деп кагазарды салып. Макулбу? Ошентип алтындарым. Анан эме бойкат болгондо сөзсүз колду коюп, бир кол менен араб тилинде, кыргыз тилинде Курандарды окуп, биз сени күтүп атабыз, биз сени жакшы көрөбүз, сен акылдуу, өңдүү, түстүү, мындай көп сөздөрдү айтып туруп, жакшы сөздөрдү айтып, ошондой болосуң дегенде, ал сөзсүз ошондой болот да. Анан эгерде мындай орустар нежелательно беремин истеп да, бир төрөбөш кереги да бир болуп калды. Муну бир нерсе кылыш керек, түшүрүш керек, эмне кылса болот экен, дары ич керек, эмне кылыш керек деп, мындай кылдыңбы? Ошо балада бир кыслат пайда болуп калат да, сөз бир камчылдык болот. Аны мен турмушта көрдүм, айттым. Неге ошентиң сен акмак, сен ошонтиң, мына бала мындай болуп калды. 3 жыл жашап, эч турбады, деп эле жата берди, акыры каза болду. Мындай дары ичти, ар нерсе кылды, иш кылам деп. Мен айттым, өзүң Аллах Тааламдын берген бул белек да, перзент бул белек алтындар. Анан кээ бирөөлөр 4 туудум деп 5-син эмне кылайын? Ой, 10-чусы болсо да төрөй бер. Пайгамбар эмне деген? Мен акыретте үммөттөрүмдүн көптүгү менен эмне? Сыймыктанам деген. Ошолордун рызкысы сөзсүз болот. Эч качан ач калабы эмне болот деп ойлобойлу. Перзент балким бир келечектеги бир муфти болот, же башка болот. Абдурахман Судейсти мен айткам, уккансыз кара, азыр Аль-Харам мечитинин эмне имамы. Апасы кара экеле сөз айтып турду. Эгерде балаңар бир казан тамакты жасап, эми азыр конокторго бересе бир тээп туруп аңтарылып калса, эмне кыласың сен айтчы? Эмне кыласың? Борушунча урат да. Куяйын десе казан аңтарылып жатат да. Кирди жайбыты, о, десең жипти кырып кетсе, жалпайып жатпаса да урасың туурабы? Эми азыр Кудайга шүгүр, азаманда башкачараак экен, бир мешке талан чакырым жерден суунап келип коюп койсо, баягы пычак менен кесип кетет экен, суу агып кетти. Жүрөгүңө илим толгур, Кабага имам болгур. Болду. Экели сүйлөп айтат экен да. Азыр өзү айтат экен, Абдурахман Судейс. Апамдын кооз каргышы менен мен ушул жерге имам болдум деп айтат экен өзү. Карагыла. Анан талабаларыма айттым да, ушинтип айта бергиле десем, бир күн бирөөсү баласын урушуп атып, Кабага имам болгур деген айтпай калыптын дейт. Сиз Кабага имам болгур айтпай калдыңыз дейтмиш да. Кара дейт, ошону акасы жактырып жүрүптүр деп, ошону айтпай калса, ийлеп атып, сиз ошону айтпай калдыңыз дейтмиш да. Ошон үчүн биз мыкты сөздөрдү айталы. Абу Суфяндын аялы Хинд баласы Муавияны айтат экен да, аябай кыйын неме кылып туруп сүйлөп, ыйлап калса, ай, жыгылып түшсө, о, Аллах даражаңды көтөргүр, тур ордуңнан деген. Эми ыйлагыс келсе, тур деп атам, сен деген элиңе жетекчи болосуң. Тур деп басып кетти да. Элиме жетекчи болот экен деп анан тура калды да, көздөрүн ачыпчы. Карагыла. Ал эми Салахиддин Айыптын эмне деди апасы? Сен Куддусту бошотосуң. Акса мечитини мусулмандарга кайтарасың деди. Атасы учкаштырып келатып баягы бир дөңсөгө түшүп кетти. Ой балам, катуу тийбедиң десе. Ата Куддусту бошото турган. Акса мечитини мусулмандарга бере турган бала ыйлап калса ал бошото албай калат да.